Ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар, сиздер менен Арман Корея KG YouTube каналы. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда аябай популярдуу болот Америкадан баягы бит унаалардын аукционунан заказ кылуучу. Ошондой эле аукцион Кореяда да бар достор. Кааласаңыздар бул жактан да ойноп беребиз. 2-3 мындай чоң аукциондор бар бит унаалардыкы. Ошонун биринде биз катталганбыз. Бүт баары онлайн болот. Баардык сүрөттөрүн бияка чыгарат. Ошого карап, анан ставка коебуз. Ошол боюнча бүгүн сиздерге толугураак маалымат берип кетейин. Улантабыз достор, мына ошол площадка Happy Car деген аукцион. Биякта күнүгө ойнолот, иш күндөрү. Эртеңкиге мисалы үчүн 380 уна чыккан экен. Ушундай болжол менен 300дөн 500ге чейин чыгып турат күн сайын. Аякта Кыргызстанга проходной бар, непроходной, эски, жаңылар аралаш. Кыргызстанга проходной көп эмес, мисалы үчүн. Ошончо 380 машинанын арасынан бир 20дай машина болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн мыякта Саната ДН бар экен, 2019 7-нчи ай, 2 куб бензин. Карфаксы тяжелый экен, удар катуу болгон. Арткы крыло, ходовкасы эшикке чейин кеткен. И алдынан да мындай катуу удар болгон. Капот мурыйып калган, моторго чейин тийген. Анан бул аукциондо унааларды барып живой көрүү мүмкүн эмес достор. Булар мүмкүнчүлүк бербейт, уткандан кийин гана адрес берет. Ошон үчүн баягы 100% состояниясы айтууга мүмкүн эмес да. Мисалы үчүн мунун коробка, мотору кандай иштеп атат, аны баягы гарантия бере албайбыз. Ушу бир гана сүрөттөрүн көрүп эле ориентир алыш керек да. Ошондой жери бар. Ушундай минусу бар десек болот. Мисалы үчүн Spark бар экен, 2018 2-нчи ай, бул уже непроходной болуп калды. Бирок двойной растаможка менен алып келсе болот. Эгер машинаны арзан утуп калсаңыздарчы. Двойной болгондо анча $1800 болуп калат экен растаможкасы. Бунуку легкий экен, ушул фарасы, бампери и крылосу менимче кетсе керек. Крылосунда кичине кеткен экен. Бирок комплектациясы жакшы экен. Кара дискалар, почти максималка экен. И мындай линзовый оптика экен. Ушундай достор, пробеги көбүрөөк 189 000. Ушундай легкий карфакстарды ойносо болот да. Мен сунуштайлам, беркиндей катуу ударларды тилекке каршы баягы опасныйраак. Мынакей BMW да бар, G30 2018 5-нчи ай. Дизель 138 000 пробеги экен. Комплектациясы простой окшойт, бул эм спорт эмес. Ушу артынан удар болуп тур, мына капот мурыйып калган. И аркы оң жак фара дагы сынган экен. И бампер дагы. Ушундай достор. Бирок могу BMW-лардын запчастьтары кичине кымбатыраак Кореядачы. Дубайда же Америкада арзан болушу мүмкүн, бирок именно Кореяда кымбат. Себеп дегенде Кореяда булар сборка болбойт. Булар Европанын өзүндө эле атайын под корейский рынок чогулуп, анан бияка келет готовый болупчу. BMW-нын бул жана рестайлинги 2021 гибрид экен, 530E 2 куб бензин, гибрид. Так, сүрөттөр көп экен. Алдынан удар болуп тур, бул да. Кыскасы мындай вложение бар экен, бирок өтө катуу удар болгон эмес, муну восстановление кылса болот. Анан болжолоп да айта албайм канчага келет экенинчи, себеп дегенде ар кандай бул баягы аукционда. Эгер ойногондор көп болсо, ставка көп коюлуп, көтөрүлүп кетет, кээде көтөрүлбөй калат. Ошон үчүн мынчага чейин алып бере алабыз деп дагы баягы айта албайм да. Ушул достор, жалпысынан ушундай маалымат. Эгер ойнойм дегендер болсо, мен WhatsApp номер калтырып кетем, ошол жака кайрылсаңыздар, сиздерге варианттар жөнөтөбүз. Анан сөзсүз түрдө депозит менен ойнойбуз достор. Себеп дегенде машинаны уткандан кийин албай койсок, бияктан баягы штраф бар, ошону төлөш керек болуп калат. Мисалы үчүн K5 да бар экен. Акула морда 2019 1-нчи ай, 2 куб бензин, гибрид экен.
Жылдык боюнча да 2019, мунуку алдынан болгон экен, катуу эле удар болуп тур, могул жагы кетиптир. Гибридный установкасына чейин барып тийген. Мисалы үчүн буну да айтыш кыйын да достор. Бул тем более гибридлар кичине сложныйраак. Airbag аткан. Дагы бир Spark. Бул проходной экен, 2019 3 ай. 1 куб бензин. Так, мунуку деле Carfax катуу экен, алдынан удар болгон. Шторкалар аткан, airbag, рулдуку. BMW аябай көп чыгат. Махав. Так, Sonata уже не проходной. Махавты көрөлү. Так, бул да алдынан удар болгон. Негизи ошо алдынан удар болгондор кичине опасныйраак. Себеп дегенде баягы силовой агрегат полный алдында да, мотор коробка. Ошон үчүн этият болуш керек. Так, Carnival бар экен, 3.5 бензин. 38 000 гана пробег чыккан экен. Так, мунуку да алдынан болуп тур. Бул хай лимузин экен, жана үстү бийик. Шторкалар кеткен, крылосу, ходовкасы, бул да тоже тяжелый эле удар экен. Ушул достор, жалпысынан ушундай маалымат. Эгер ойнойм дегендер болсо, кайрылыңыздар. Ойноп беребиз, анан толугураак да маалымат бере кетебиз. Канча болот, кандай комиссиялар бар, ошолор боюнча да толугураак айта кетебиз. Мен силерге сунуштайм, жеңил Carfax'тарга ойнош керек. Өтө баягыдай катуу ударлар, опасный да. Мисалы үчүн Ray экен, оң жагынан эки эшиги кеткен экен, таги сол жагы да кетиптир мунуку. Корейский унааларды сунуштайм ошондой эле, себеп дегенде булардын запчасттары арзан, анан доступный да. Кореяда баягы магазинге барып алгандай эле барып ала бересиң. Кээ бирлерин кичине күтүш керек болуп калат, 1-2 күн. Бирок арзан, зато жаңы оригинал запчасттар. Кааласаңар бугуларын да салып беребиз. Бугуларын да Кореяда бир топ эле доступный. Мынакей морник да бар экен. Так, мунуку да катуу удар болуп тур алдынан. Ушундай достор.